көздүн тийишине алдын алуу процесси бар. Ошол эң оңою. Бул эмне экен? Эң оңой бул эртең мененки жана кечки дуаларды дайыма кылып туруу. Өтө оңой. Бирөөнү кылган дайыма мисал алса, мен дайыма айтам, эң оңою. Практика жүзүндө мынакей, субханалла, эң оңой эртең менен Ихлас, Фалак, Нас сүрөнү 3 жолдон окуп турула. Канча жолдан экен? Мына баарыңар билесиңер. Аны жаттап алсаң, китептен окусаңар да болот. Анан кийинкиси кечинде, шамдан кийин. Мүмкүн болсо шамдан кийин. Болбосо жатаарыңда Ихлас, Фалак, Насты 3 жолдон окушат. Канча жолдан экен? Мына ушундай практикалап туруш керек. Мүмкүн боло турган болсо, Момундун куралы деген китептер бар. Кичине мындай эле жөнөкөй дуа китептер. Бар зикир бар, анан дуа бар. Эгерде дуаны жөн эле окусаңыз зикир болот, эгерде маанисин окусаңыз дуа болот. Маанисин билип окуган жакшы. Анан күнүгө Куран окуңуздар. Биз алсак, Куран мүмкүн боло турган болсо, 1 парадан, мүмкүн боло турган болсо, субханалла 2 парадан, 3 парага чейин окусаңыз да жакшы болот. Күнүгө. Кээ бирлерибиз убакыт жок, убакыт толтура эле. Окусаңыздар, мына ушундай алдын алып турсаңар, даврачебный помощь деген сыяктуу болот. Намазыңар ошондой, зекетиңер ошол, садакаңар ошол. Мунун баардыгы тең субханалла жардам болот. Түшүндүкпү? Кээ бирлер болсо мага көңүл бурбайт.